11-июлда Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоо болуп өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында 188.396 жаран. Башкача айтканда шайлоочулардын 30,51% добуш берди. Бишкек шаарында шайлоого келгендердин саны өтө аз болуп, 24,54% түздү. Башкача айтканда, Борбор калаада шайлоого 104.693 эле шайлоочу катышты. Шайлоого эң активдүү катышуу Токмок шаарында болду. 16.973 адам же шайлоочулардын 44,55% шайлоого катышты. Ал эми Ош шаарында шайлоочулардын 43,65% же 66.730 адам шайлоого катышты. 3 шаардык кеңештеги 121 мандатка 26 партиядан 2204 талапкер ат салышты. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан алгачкы маалыматта Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоодо 6 партия өттү. Алар Эмгек, Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Социал-демократтар, Өнүгүү прогресс жана Ынтымак партиясы. Ал эми Ош шаардык кеңешине 4 партия өттү. Алар Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Улуттар биримдиги, Бир бол партиялары. Токмок шаардык кеңешине 5 партия өттү. Алар Бирге вместе, Эмгек, Асыл мурас жаштар, Патриот ынтымагы жана эл биримдиги. Бул жолку шайлоодо арыз дооматтар мурдагы шайлоого салыштырмалуу өтө эле аз болду. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров билдирди. Анын айтымында Бор шайкомдун ыкчам аракеттенүү тобуна 34 мыйзам бузуу боюнча маалымат келип түшкөн. Добуш сатып алуу боюнча Бишкектен 9, Оштон 3, Токмоктон 1, шайлоочуларды ташып келүү боюнча Бишкектен 5, Оштон 1, Токмоктон 1. Үгүт иштеринде мыйзам бузуу боюнча Бишкектен 3, Оштон 2, башка мыйзам бузуулар боюнча 9 арыз. Апрель айындагы болгон шайлоого салыштырсак анда 400 арыз түшкөн. Бул партиялардагы, шайлоочулардагы туура бүтүм чыгаргандан кабар берет дейт Тынчтыкбек Шайназаров. Бул шайлоонун жыйынтыгына дагы нааразы болгондор болбой койгон жок. Маселен, Бишкек шаарында 3 партия шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартышты. Биринчиси Реформа партиясы 5,32% добуш алган. Ошондой эле 0,22% добуш алган Улуу журт жана 0,38% добуш алган Туран партиясы дагы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бардык арыздар каралып чыгаарын билдирди. Во время пересчетов на избирательных участках участковых присутствовали наблюдатели. Автоматтык эсептөөчү урнаны эч ким алдай албайт жана добуштарды уурдоо мүмкүн эмес. Урналар добуш эсептеп жатканда ар бир партиянын байкоочулары карап турат. Ар бир шайлоо тилкесиндеги урна боюнча протокол түзүлөт. Кийин кол менен саноо болот. Бирок айырма бир аз эле болот. Социалдык түйүндөргө 1 миллион калкы бар Бишкек шаарынын мындан аркы тагдырын 100 000 киши эле чечип коёбу деген посттор жазылууда. Мындай пикир жашаганга укугу бар. Бирок шаардын жашоосуна кайдыгер карабайм деген жарандарга эч кандай тоскоолдуктар жаралган жок. Жоопкерчилик сезген ар бир шаар тургуну шайлоо тилкесине келип добуш берсе болмок. Негизи эле Бишкек шаарында болгон шайлоого шаардыктардын пикири кандай? Кесиптештер сурамжылоо жүргүзүп келишти. Шайлоо боюнча жыйынтыктар менен макулсуңар? Мен макул эмесмин. Эмне үчүн? Мен реформага өзүмдүн добушумду бергем. Бирок алар чыкпай калды го, эч кандай эч жака. Фейсбукта көп адамдар реформаны аябай колдошкон да. Эмнеге мындай болуп калды, мен билбейм, түшүнбөйм кандайча. Жыйынтыктар менен макул эле, өзүм элдин чечкени туура эле го дейм. Анан элдин тандообу туура эле, элдин тандообуна каршы чыгыш билбейм. Жакшы эле го дейм. Мен билбейм, шайлоо мен келе элекмин да. Бара элексиң, барган жоксуң? Мен көргөн жокмун. Мен жумушум түнкү смендемин да. Ошон үчүн мен эч кандай неме алган жок. Шайлоо темасына улай. Күзүндө болот деп жаткан жогорку кеңештин шайлоосу кайсы мыйзам менен өтөт? Бул суроо азыр көпчүлүктүн көңүл чордонунда турат. Бүгүн шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча тегерек стол болуп өттү. Бул документ жакын арада жогорку кеңешке келип түшүп, тармактык комитетте талкууга алынат. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы аралаш система менен шайланат. 55 депутат партиялык тизме менен 35 депутат бир мандаттуу округтан. Бирок партиялык тизме мурдагыдай эле жабык болуп, шайлоочулар тизмедеги талапкерлерге добуш бере алышпайт. Мындай көрүнүш жарандык коомдун өкүлдөрүнө жакпай жатат. Тизме жабык болгондо ким депутат болот? Баягыдай эле белгисиз болуп калат дешет алар.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова 40-тан ашык демократиялык өлкөдө бул аралашма система ийгиликтүү эле иштеп жатканын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева бул жөн гана долбоор. Жакында коомдук талкуу болот. Ошондо сунуштар кабыл алынат деди.